Ассаламу алейкум, урматтуу биздин көрүүчүлөр. Москва шаарында эмгектенип жүргөн кыргыз бир туугандар. Метро Маринада жайгашкан Новочеркасский бульвар 51 Medical Amir клиникасы менен бүгүнкү видеосунда жакыныраак таанышабыз. Биринчи кадамдарды ресепшндан баштайбыз. Ресепшнда сиздер үчүн толук маалымат берип, жана ошондой эле керектүү бөлмөлөргө жөнөтөт. Биринчи заманбап бөлмөбүз стоматологический рентген. Чогуу биргеликте көрөбүз, жүрүңүздөр. Урматтуу биздин мекендештер, өзүңүздөр көргөндөй эле эки заманбап приборубуз бар. Биринчи кезек менен тишке тартат, экинчиси болсо полный панорамный вид. Полный панорамный вид дегенде, урматтуу мекендештер, кыргыз медцентрдин арасында мен оюмча бул бир эле жалгыз ушундай заманбап технологиябыз бар окшойт. Кийинки бөлмөлөрүбүз болсо Москва шаарындагы эң керектүү бөлмөлөр. Тиш докторлар, стоматология бөлмөсү. Өзүңүздөр көргөндөй эле 3 бөлмөбүз бар. 1 эмес, 2 эмес, 3. Жакыныраак келиңиздер. Ожиданияны көрүп атасыздар. Шумоизоляциясы жакшы. Жакта дызылдатканды укпайсыздар, нервиңиздер да койнобойт. Итак, специалисттер менен таанышалы, келиңиздер. Урматтуу биздин көрүүчүлөр, өзүңүздөр көрүп жаткандай эле заманбап технологиялар менен ар бир бөлмөлөрүбүз специалисттер дагы тажрыйбасы кенен, жана ошондой эле тиш докторлордун кошумчалап экрандары дагы бар экен. Бул менин оюмча эң алдыңкы деңгээлде турат деп ишенем. Тиштериңиздер оорубасын. Бирок ооруп калса, кайрылсаңыздар, жеңил, жакшы маанайда өтөт деп ишенем. Medical Amir'de очередте эч качан турбайсыздар. Себеп жана айткандай эле стоматология бөлмөсүнөн 3 бөлмөбүз бар. Бuyakta дагы специалисттер, тиш докторлор. Көрүүчүлөр, азыр болсо дагы бир тиш доктор адисине бармакчыбыз. 3-чү бөлмөбүз бар. Жүрүңүздөр. Бул жерде иштеген тиш доктор адиси Нурсултан мырза. Нурсултан мырза, ассаламу алейкум. Кечирип коесуздар, ассаламу алейкум. Кандайсыз? Жумуштарыңыз жакшы эле болду? Сонун. Эң негизгиси тиштер оорубасын десеңиздер. Эмне кылыш керек? Гигиена. Гигиена менен анан жатарда жууш керек. Получается, ушул нерсени сактаса силерге келбейт экен. Көрүүчүлөр, ошону кылыңыздар сиз. Азыр болсо, урматтуу көрүүчүлөр, мага жаккан кабинет. Эмнеге жаккан десеңиздер, толук маалымат, ичиңиздерде органдар ооруп атса, ошол жерден маалымат алсаңыздар болот. УЗИге барабыз. Жүрүңүздөр. 4-чү кабинет. Бул жакта биздин отурган пациентибиз дагы бар экен. Өзүңүздөр көргөндөй эле кайрадан эле заманбап технологияларыбыз эмнеге мага жагат деп аткан, ичиңиздерде ашказаныңыз ооруса, кандай бир тоскоолдуктар болсо, бул жерден толук маалымат ала аласыздар. Эң негизгиси көрүүчүлөр, УЗИге келердин астына тамак жебеш керексиздер. Тамак жебесеңиздер, толук таптаза маалымат аласыздар. Жүрүңүздөр кийинки бөлмөгө. Азыр болсо гинекология бөлмөсүндөбүз. Чогуу биргеликте көрөбүз кандай приборлор бар экен, жана ушуну ким иштейт экен. Жүрүңүздөр. Урматтуу мекендештер, өзүңүздөр көргөндөй эле бул жерде гинекологический креслобуз бар экен, жана ушуну эле кошумчалап УЗИ. Бермежебиз. Бул жерде турган мен гинекологический креслону эле жана УЗИни көрүп атам, мүмкүн дагы бир нерселер бар. Андан сырткары бул жакта кольпоскопия аппаратыбыз бар. Онкологиялык заболеванияларды аныкташ үчүн. Ушул аппарат жардам берет. Жардам берет. Диагностика Сонун. Мен дагы бир уктум, эгер айымдар боюнда бар болсо, бул жерге учет коюш болот. Мен оюмча бул эң керектүү маалымат. Айымдар сөзсүз Medical Amir'ге кайрылсаңыздар болот. Жүрүңүздөр, кийинки бөлмөгө барабыз. Көрүүчүлөр, жүрүңүздөр. Кийинки бөлмөбүз процедурный кабинет. Бул жерден да жакыныраак таанышып алып, өзүңүздөр көрүп алыңыздар, кандай гана приборлор бар, жана ошол эле бөлмөлөр. Жүрүңүздөр. Өзүңүздөр көргөндөй эле 3 жаткан жерибиз бар. Мен оюмча бул дагы
керектүү жана чоңураак нерсе. Себеби кээ бирки бөлмөлөрдө, кээ бирки процедурный кабинеттерде 1 же 2 эле кровать бар. А бул жерде болсо 3. Урматтуу көрүүчүлөр, акыркы бөлмөлөрүбүздүн бири. Бул жерде жайгашкан терапевтибиз бар. Өзүңүз билгендей эле терапевт эң керектүү адам. Керектүү деген эгер ичиңиздерде кандай диагнозду билбесеңиздер, Мирлан Максатовичке кайрылсаңыздар болот. Ассаламу алейкум, Мирлан аке. Кандайсыз, жакшысызбы? Акыркы бөлмөбүз Medical Amir'дин жүрөгү десек болот, операционный. Чогуу биргеликте көрөбүз, жүрүңүздөр. Бул жерде турган биздин адамдарыбыз өтөт да кийимдерин таштайт, ана операция даяр болот. Оң тарапта болсо стерилизационная зона. Чогуу көрөбүз, жүрүңүздөр. Бул жерде врачтар стерилизацияга даяр болот. Киребиз, жүрүңүздөр. Колдорун жууйт. Колдорун жууп, эч нерсени тийбей, чогуу биргеликте басабыз, жүрүңүздөр. Колду тийгизбей эле бул жерде кнопочкабыз бар. Эшик өзү ачылат да, аны операцияга даяр болобуз деп эсептейбиз. Бул жерде Расул деген адисибиз бар. Мен кошумчалап маалымат айтып өтөйүн. Өзүңүздөр көргөндөй эле заманбап операционный креслобуз, жана ошондой световой лампаларыбыз бар. Мен өзүм тааныган, билген нерселер бул жерде ИВЛ бар экен, искусственная вентиляция легких. Кошумчалап мен түшүнгөн боюнча Расул мырза бул наркоз бере турчу аппарат окшойт. Дагы эмнелер бар, эмнени мен көрбөй атам. Бул ошол кыргызчасы жасалма дем алдыруу аппараты болуп эсептелет. Ушул аркылуу наркоз берилип, пациент чоң операция жасап калса, ушул жерге жаткызып, анестезиолог врачтарды уктатып, бейтап кайра өзүнө келип ойготуп беришет. Ушул аппарат аркылуу. Менин оюмча кыргыз медцентрлеринин бул керектүү нерсе да. Негизи кыргыз медцентрлеринде операционный бөлмөлөр жок. Жана ошонун артында турган өзүңүздөр көргөндөй стерилизованный приборлорубуз бар. Операционный бөлмө боюнча дагы сиздерге маалымат Расул агабыз кененирээк берип кетет, бирок ал кийинчерээк. Жүрүңүздөр. Урматтуу биздин көрүүчүлөр, сиздер менен болгон Medical Amir клиникасы таанышуубуз дагы соңуна жетти. Метро Марина, Новочеркасский бульвар 51, 8905 752 42 84 номерлерине кайрылсаңыздар болот. Ден соңуңуздарга убагында салым кылыңыздар.